Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн резервдик фондунан апрель айында Сузак райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборуна COVID-19 илдетинин алдын алуу иштери үчүн 300 000 сом бөлүнгөн. Бирок мекеменин башкы дарыгери жана башкы бухгалтери анын 251 000 сомун кызматкерлерге кошумча акы катары бөлүп берген. Бул өкмөттүн резерв фондусунун акча каражаттарын колдонуу тууралуу жарлыгына каршы келгендиктен кылмыш иши козголду. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн резерв фондусунун акча каражаттарын колдонуу тууралуу жарлыгына ылайык бюджеттик мекемелердин кызматкерлеринин айлык маянасын көтөрүүгө тыюу салынат. Аталган факты Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 320-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу болуп катталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, азыркы учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Аталган мекеменин кызматкерлери болсо милициянын айыптоосуна макул эмес. Алар COVID-19 вирусу менен күрөшүүдө жасаган эмгектери үчүн март айына кошумча акы алдык деп эсептешет. Бухгалтер жеп алайын, же бир нерсе жеп алайын жок. Бир жерде элдин немеси. Элдин акчасы булчу. Жанагы 251 000 биз алган акчадан сырткары 48 500 сом ушу компьютерибиз эски болуп калган да. Шуну алайлык деп көпчүлүгүбүз протокол жазып коюп койгонбуз анычы. Март айында биз ошону менен эпидфонддон, республиканский эпидфонддон 5 000 акча алдык дагы губернатордун фондунан жанагы шумиха болгон 300 000 биз сотрудниктер эми врачтар биз аз элебиз, где-то врачтар 7 000 жакындан, анан орто медициналык кызматкерлер 5 000 алдык. Сузакта оору күч алып турган мезгилде райондун санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун кызматкерлери кошумча сыяк боюнча өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлү Нурболот Мирзахметовго нааразычылык билдиришкен. Өкүл аларга резервдик фондунан каражат бөлүп берерин билдирген. Биздин санэпид көзөмөл борборундагы врачтарга чектөө коюп коюшту да. Чектөө коюп биздин бухгалтерден 4 сааттан ашык койбойсуңар ашык деп мындай сый акчанычы эпидфонддон. Анан биз буга наразы болуп губернаторго арызданганбыз. Губернатор келген да. Арыздансак Нурболот Сабыржанович, ооба, силер жакшы иштеп атасыңар, силердин ишиңерди көрдүм. Мен силерге өзүмдүн фондумдан деди, резервимден деди, 300 000 акча берем деди. Өкмөттүн облустагы өкүл болсо, аталган мекемеден марттын аягында вируска каршы күрөшүү боюнча иш-чаралар үчүн каражат сурап кайрылышканын билдирди. Ага ылайык бөлүнгөн акча маяна катары берилбеши керек эле. Бул жерде жазылып атат, иш-чараларды каржылоого, иш-чараларды. Ошол коронавирус оорусунун эпидемиялык кырдаалы оор болгонуна, эпидемиялык кырдаалдын пайда болуу коркунучуна жол бербөөгө байланыштуу иш-чараларды каржылоого финансылык колдоо көрсөтүү максатында деп туруп биз акча каражатты бөлүп бергенбиз. Ал эми ошол эле жерде которулган акча каражаттын максаттуу пайдалануу жагы Сузак райондук ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санэпидемиялык көзөмөлдөө борборунун башкы директору Балан Чалышевке милдеттендирилсин деп бул жерде жазылган. Кылмыш иши козголгон башкы дарыгер жана башкы бухгалтерден түшүндүрмө алууга мүмкүн болбоду. Анткени Сузак райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун башкы дарыгери учурда ошто иштеп жатканы белгилүү болду. Эми аларга карата сот кандай чечим чыгарат, убакыттан көз каранды. Белгилей кетсек, COVID-19 илдети менен күрөшүү үчүн өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлү резервдик фондунан район шаарларга, медициналык мекемелерге 2 600 000 сомдон ашык каражат бөлүп берген. Калбек Өчкөнбай уулу, Тынчбек Дуолдаев, Жалал Абад облусу.